17 бөлүм. Теңир Мусага мындай деп айтты. Аарон менен анын уулдарына жана Исраил уулдарына мындай деп жарыяла. Теңир мындай буйрук кылат. Исраил элинин ичинен ким стандын ичинде же сыртында букачар же кой союп, Теңирге арнап курмандыкка чалуу үчүн Теңирдин турагынын алдына, жыйын чатырынын эшигинин алдына алып келбесе, анда ал кишинин мойнунда кан калат. Ал кан төктү. Ал киши өз элинин ичинен жок кылынсын. Ошон үчүн Исраил уулдары талаада сое турган өздөрүнүн курмандыктарын Теңирдин алдына, жыйын чатырынын эшигинин алдына ыйык кызмат кылуучуга алып келишсин, жана аларды Теңирге арнап тынчтык курмандыгына чалышсын. Ыйык кызмат кылуучу анын канын жыйын чатырынын эшигинин алдында турган Теңирдин курмандык чалынуучу жайына чачсын. Майын жыты Теңирге жаккан курмандык катары өртөсүн. Алар мындан ары аркасынан адашып ээрчип жүргөн өздөрүнүн жасалма кудайларына курмандык чалбаш үчүн бул алардын укум тукумуна түбөлүккө калган көрсөтмө болсун. Аларга дагы мындайды: Исраил элинин ичинен же араңарда жашаган келгиндердин ичинен ким бүтүндөй өртөлчү курмандык жедегеле курмандык чалып, аларды жыйын чатырынын алдына Теңирге арнап алып келбесе, анда ал киши өз элинин ичинен жок кылынсын. Исраил элинин арасынан жараңарда жашаган келгиндердин ичинен ким кандайдыр бир кан жесе, анда мен кан жеген кишиге каарымды төгүп, аны элинин ичинен жок кылам. Анткени дененин жаны каны. Мен ал канды силердин жаныңарды күнөөдөн тазартуу үчүн курмандык чалынуучу жайга дайындагам. Анткени ал кан жанды тазартат. Ошон үчүн мен Исраил уулдарына мындай деп айткам: силердин ичиңерден эч ким кан жебесин, араңарда жашаган келгин да кан жебесин. Эгерде Исраил уулдарынын ичинен же араңарда жашаган келгиндердин ичинен ким тузак тартып, жегенге жараган жаныбарды же канаттууну кармап алса, анда ал анын канын агызып жерге көмүп салсын. Анткени бардык тирүү жандын жаны каны. Ошон үчүн мен Исраил уулдарына мындай деп айткам: эч бир тирүү жандын канын жебегиле, анткени кан бардык тирүү жандын жаны. Ким кан жесе, ал жок кылынсын. Жергиликтүү тургун болобу, же келгин болобу, ким болбосун, тарыпты же жырткыч жара тартып кеткен жаныбарды жесе, ал кийимдерин жуусун, өзү да сууга жуунсун. Ал кечке чейин таза эмес болуп, андан кийин гана таза болот. Эгерде ал кийимин жана денесин жуубаса, анда өзүнүн мыйзамсыздыгы өз мойнунда болот. 19 забур. Ырчылар тобунун башчысына Дөөттүн забуру. Сен кайгырган күнү Теңир үнүңдү уксун. Сени Жакыптын Кудайынын ысымы сактасын. Ал сага ыйык жайдан жардам жөнөтсүн. Сиондон кубат берсин. Чалган курмандыктарыңдын баарын эске алсын. Бүтүндөй өртөлчү курмандыгыңды майлуу курмандык катары кабыл алсын. Сага жүрөгүң каалаганды берсин. Бүт ниетиңди аткарсын. Биз сенин куткарылганыңа кубанабыз. Биздин Кудайдын ысымынан туу көтөрөбүз. Теңир сенин сураганыңдын баарын берсин. Теңир өзүнүн майланганын сактап каларын азыр билдим. Ага өзүнүн ыйык асманынан, өзүнүн оң колунун куткаруучу күчү менен жооп берип жатат. Бири майдан арабалары менен, бири күлүк аттары менен мактанат. Ал эми биз болсо Теңирдин Кудайыбыздын ысымы менен мактанабыз. Алар олку солку болуп кулашты. Биз болсо өзүбүздүкүнөн кайтпай түз турабыз. Теңир, падышаны сакта. Өзүңдү чакырганда үнүбүздү уга көр. 20 забур. Ырчылар тобунун башчысына Дөөттүн забуру. Теңир, падыша сенин күчүңө шаттанат. Сенин куткарууңа чексиз кубанат. Сен ага жүрөгү каалаганды бердиң. Анын оозунан чыккан өтүнүчтү четке каккан жоксуң. Анткени сен ага ырайымың менен батаңды бердиң. Башына таза алтындан таажы кийгиздиң. Ал сенден өмүр сурады. Сен ага кылымдан кылымга кеткен узун өмүр бердиң. Сен аны куткаргандыктан анын даңкы зор. Сен ага урмат жана улуулук бердиң. Сен ага түбөлүк батаңды берип, өз жүзүңдүн ажары менен кубанычка бөлөдүң. Анткени падыша Теңирден үмүт кылат. Ал эң жогорку Кудайдын ырайымы менен олку солку болбойт. Сенин колуң акыры бардык душмандарыңды талкалайт. Сенин оң колуң акыры сени жек көргөндөрдү кыйратат. Каарың кайнаганда сен аларды күйүп жаткан мештей кыласың. Теңир өзү каарданганда алардын баарын кыйратат. Аларды от өрттөп кетет. Сен алардын тукумун жер бетинен, уругун адам баласынын арасынан жок кыласың. Анткени алар сага жамандык кылабыз деп чечим чыгарып коюшту. Бирок чечимдерин ишке ашыра албай калышты. Сен аларды бута кылып коесуң. Өзүңдүн жааңдын жебелери менен аларды бетке атасың. Теңир, өзүңдүн күчүң менен көккө көтөрүл. Биз сенин кудуретиңди даңктабырдайбыз. 31 бөлүм. Лемуэл падышанын сөздөрү, энесинин ага айткан акыл насааттары булар. Эмне болду уулум? Эмне болду жатынымдан чыккан уулум? Эмне болду убада берип төрөгөн уулум? Күчүңдү аялдарга бербе, жолдоруңду падышаларды ойрон кылган, бузулган аялдарга бербе.
Лемуэл падышаларга шарап, мырзаларга күчтүү ичимдик ичкенге болбойт. Алар ичкилик ичип алып мыйзамды унутуп коюшпасын, эзилгендерге адилетсиздик кылышпасын. Ичкиликти өлүп бара жаткан адамга бергиле, шарапты кайгыга баткан адамга бергиле. Ал ичип жакырлыгын унутсун, өзүнүн кайгысын эсинен чыгарсын. Оозуңду сүйлөй албай тургандар үчүн жетимдерди коргош үчүн ач. Оозуңду акыйкаттык үчүн, алсыздар менен жарды жалчылардын иши үчүн ач. Ким жакшы аял табат? Анын баасы асыл берметтерден да жогору. Ага күйөөсүнүн жүрөгү ишенет, күйөөсү кирешеси калбайт. Ал күйөөсүнө өмүр өткөнчө жамандык менен эмес, жакшылык менен гана кайтарат. Ал жүн, зыгыр бууласын өндүрөт, өз колу менен чын жүрөктөн иштейт. Ал аял соодагерлердин кемелерине окшоп, өзүнүн нанын алыстан табат. Ал таң ата электе эле туруп, үйүндөгүлөргө тамак берип, күңдөрүнө белгиленген иштерди тапшырат. Жер алгысы келсе, ага да ээ болот. Өз колунун жемиши менен жүзүмзар отургузат. Белин бекем бууп булчуңдарын чыгайт. Ал өз ишинин жакшы экенин сезет. Анын чырагы түн ичинде да өчпөйт. Колун жебирүүчү чарыкка сунат, колуна ийик алат. Жардыларга алаканын ачат, муктаж болгондорго колун сунат. Суук болгондо үй бүлөм үшүйт деп коркпойт. Анткени анын бүт үй бүлөсү эки сыйрадан кийим кийген. Ал өзүнө килем согот, ак мата менен кызыл шайыдан кийим кийет. Анын күйөөсү кадырлуу адам, дарбаза алдында уруу аксакалдары менен отурат. Ал жабуу жасап сатат. Финикиялык соодагерлерге кур жеткирет. Күч менен сулуулук анын кийими, ал келечекке кубанычтуу карайт. Акылмандык менен сүйлөйт, момундук менен акыл насаат айтат. Ал өз үйүндөгү чарбасына көз салат, бекер тамак жебейт. Балдары туруп аны сыйлашат, күйөөсү туруп аны мактайт. Жакшы аялдар көп болгон, бирок сен алардын баарынан ашып түштүң. Сүйкүмдүүлүк алдап кетет, сулуулук өтүп кетет, бирок теңирден корккон аял мактоого татыктуу. Ага өз колунан чыккан жемишинен бергиле, иштери аны дарбаза алдында даңктасын. Экинчи бөлүм. Ошентип баарына мурда суранарым, такыбаалык, тазалык менен бейпил жана коогасыз жашашыбыз үчүн, бардык адамдар үчүн, падышалар жана бардык башкаруучулар үчүн сыйын кыла, өтүнгүлө, жалын кыла жана ыраазычылык билдиргиле. Анткени бул жакшы жана биздин куткаруучубуз Кудайга жагат. Анткени ал бардык адамдардын куткарылышын, чындыкты таанып билишин каалайт. Анткени Кудай бирөө. Кудай менен адамдардын ортосундагы арачы да бирөө. Ал адам болуп келген Машаяк Иса. Ал өзүн бардык адамдар үчүн кун катары берди. Өз убагында берилген күбөлөндүрүү ушул. Мен ошол күбөлөндүрүүнүн жар салуучусу жана элчиси, ишеним жана чындык менен окуткан бутпарастардын окутуучусу болуп дайындалгам. Мен чындыкты айтып жатам, калп айткан жокмун. Ошондуктан мен эркектердин бардык жерде таза колдорун көтөрүп, ачууланбастан жана шектенбестен сыйынууларын каалайм. Ошондой эле аялдар да өздөрүн өргөн чачы, алтын, бермет, кымбат баалуу кийим менен эмес, жөнөкөй кийим менен, уят сыйыттуулук жана акыл эстүүлүк менен, өздөрүн такыба жашоого арнаган аялдарга таандык болгон жакшы иштер менен жасалгалашсын. Аял киши унчукпастан толук баш ийүү менен үйрөнсүн. Аял кишинин окутушуна, күйөөсүнө бийлик кылышына тыюу салам. Ал унчукпасын. Анткени адегенде адам ата андан кийин обо эне жаратылган. Адам ата азгырылган эмес, аял азгырылып күнөөгө баткан. Ошондой болсо да, эгерде ишенимди жана сүйүүнү, ыйыктыкты жана адеп ахлактуулукту сактаса, бала төрөө аркылуу куткарылат.